Кыштын караан шилдесинде электр тармактарынын кызматкерлеринин иши күчөйт. Кандай гана аба ырайы болбосун ишти аткарып, калкка үзгүлтүксүз жарык берүү электр тармагынын жумушчуларынын милдети. Рысбек Байтиков Түптүн алыскы Каркыра аймагында электромонтер болуп эмгектенет. Мына биз аварный чыгып, азыр айла жок. Жөө баса албай, мына ыжа менен келип таап, аварный таптык. Onu жапароодо изолятордон түшүп калыптыр. Ошону жасап келип табыз. Бияктан Каркыра 3-чү тетиги Казакка чейин линиябыз барат. 65 абонентибиз бар, 12 ТПбыз бар. Биягы Чоңботко чейин тейлейбиз. Түп районунун Каркыра айыл аймагында Башарын көмөк чордону орун алган. Бул көмөк чордондо 2 нөмөтчү электромонтер эмгектенишет. Алар кандай учур болбосун элди электр энергиясы менен камсыздоо үчүн күн-түн дебей кызмат көрсөтүшөт. Байтиков Рысбек экөөбүз бирге иштейбиз. Каякта аварийный болот, бул подстанцияны карайбыз. Аварийный случай болсо чогуу чыгабыз. Дөбөтүбүз бар. Рысбек ага өз жумушун сүйгөн адам. Иштегенине көп жыл болду, бир 40 жылдай болуп калды болуш керек. Жумушун так аткарат, бирге иштейбиз. Аны менен чогуу иш кылып мага көңүлдүү да чогуу иштеген. Тоолуу аймакта кыш мезгили 7 ай болуп, каар калың жаагандыктан жолдор жабылып калган учурлар кездешет. Мындай учурда каарманыбыз кесиптештери менен ат менен чыгышат. Айрым учурда лыжа тээп, кайсы жерде авариялык өчүрүү болсо, ошол жерге чейин барып, электр энергиясынын өчкөн себебин аныкташат. Мурунку жылдары машина жок болчу өкмөттүн. Мына былтыр эле мына декабрь айында машина берди, ошого рахмат. УАЗ машинасын берди. Мына бул бала айдайчы шопур. Ошол экөөбүз иштейбиз. Кайсы жерде өссө, ошол жерге түнү болобу, күнү болобу барабыз. Такыр айлабыз кеткенде кеңсудан монтерлерди чакырабыз. Алыскы аймакта иштеген Рысбек Байтиков көмөк чордонго жакын жерде мамлекет тарабынан берилген үйдө жашайт. Жубайы Света Мамыралиева жолдошунун жумушу оор экенин айтып, ар дайым ысык чайын берип, колдоо көрсөтүп келет. Жумушу абдан оор, ушундай суукта аларды күтүп, ушинтип ысык тамагыбызды жасап, жумуштан келгенде күтүп отурабыз, ысык тамагыбызды беребиз. Суукта свет өссө, машина жол жок болуп калат биякта. Ат менен чыгышат, лыжа менен чыгышат, свет бергенге аракет кылышат. Рысбек Байтиков буга чейин Кең суу участкасында электромонтер болуп иштеген. Ал эми бул Башарын көмөк чордонуна келип иштегенине 5 жыл болгон. Ал мындан ары дагы бөөдө кырсыктан сырткары болуп, пенсияга чыкканга чейин элге кызмат кылууга даяр экенин айтат. Мерим Усубакунова, Ильич Хасейнов, Атайынскөл маалымат кызматы үчүн Түп районунан.